Assalamu alaikum. Amansыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Кече 13 сентябрь күнү Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында грек-рим күрөшү боюнча мелдештер аяктады. Анда Кыргызстан курама командасы жалпы командалык эсепте 3-орунга жайгашты. Жана кандай жыйынтыктар болду, алдыда кененирээк айтабыз, ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты. Кыргыз спортунун тарыхында эң ийгиликтүү чемпионат катары эсибизде калат. Себеби грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасынын өкүлдөрү жалпы 6 салмакта күч сынашып, анда 2 алтын, 1 коло медаль менен кайтты. Бул жалпы медальдар көрсөткүчү боюнча грек-рим күрөшүнөн 3-орунга жазылууга мүмкүнчүлүк берди. 1-орунду Сербия курама командасы 4 алтын медаль менен ээлесе, 2-орунга Туркия курама командасы 2 алтын, 3 коло медаль менен жазылды. Ал эми Кыргызстанда 2 алтын, 1 коло медаль бар. Азербайжан курама командасы 1 алтын, 1 күмүш, 3 коло медаль менен 4-орунга жазылса, алгачкы бештикти Армения курама командасы толуктады. Аларда 1 алтын, 1 коло медаль бар. Коңшулаш өлкөлөрдөн Өзбекстан курама командасы 1 күмүш жана 1 коло медаль менен 10-орунга жазылса, Казакстан курама командасы 14-орунга 1 коло медаль менен илинген. Ал эми жалпы упайлардын көрсөткүчү боюнча Туркия курама командасы 125 упай чогултуп 1-орунга жазылды. Ал эми Азербайжан курама командасы 118 упай менен 2-де болсо, Сербия 110 упай менен 3-орунга жазылган. Иран курама командасы 10 балбанды алып барып 81 упай чогултса, Кыргызстан курама командасынан болгону 6 балбан барып 77 упай чогулду. Ошондой эле толук курам менен барган коңшулаш Өзбекстан 61, Казакстан 51 упай чогулткан. Эгемен Кыргызстандын тарыхында спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча алгачкы ирет медальдар көрсөткүч боюнча Кыргызстан курама командасы алгачкы үчтүктү толуктады. Мындай көрсөткүч Акжол Махмудов, Жоломон Шаршембековдун жана Амантур Исмаиловдун алып келген медальдарынан кийин болду. Ошондой эле Атабек Азизбеков, Тынарбек Шаршембеков жана Бексултан Махмудов дагы алгачкы эле Олимпиада жеңилип койгон жок. Аларда өздөрүнүн күрөшүн мыкты деңгээлде өткөрдү. Буйруса эртең 15 сентябрь күнү эртең менен саат 5:30 чамасында Бишкектеги Манас аба майданына балбандарыбыз келип конот. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, баарыңыздарды ошол жакка чакырабыз. Буйруса тарыхый жеңиштерди чогуу майрамдайбыз. Ал эми урматтуу мекендештер, алдыда Мээрим Жуманазарова айымдар күрөшү боюнча күрөштөргө чыгат. Андан сырткары эртеңден баштап эркин күрөш боюнча дагы балбандарыбыз өз күчтөрүн сынашат. Алардан дагы көптөгөн медальдарды күтүп калабыз.